Бақыт аке, ушул бир аз жол боюнча дагы маалымат бере кетсеңиз. Азыр кээ бирлер азыр граница токтоду, азыр деген баратсаң документиң жок болсо депорт кылып атат дегендер болуп атат да. Граница мурдагыдай эле болуп атат, Кудайга шүгүр, барып келип атабыз. 30 апрелге чейин депорт выдворение жок. Амнистия жарылаган. Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары, мен бүгүн дагы Бакыт агамдын жанына келип калдым. Сиздер мага Бакыт агам эле дей бересиң дейсиздер. Мына ошол Бакыт агам менен толук маалымат алып, кирди чыкты боюнча Казакстанга кирип чыккан. Андан сырткары азыр жаңы закон менен 30 апрелге чейин ар бир мигранттарды, кыргыздар эле эмес, баарына тиешелүү Путин агабыздын мындайча айтканда буйругу боюнча баары документтерин даярдабаш керек. Андан сырткары азыр кирди чыкты токтоду го дегендерге дагы биз азыр толук маалымат беребиз, байке. Кандайсыз? Жакшы өзүң. Жакшы, рахмат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Граница мурдагыдай эле болуп атат, Кудайга шүгүр, барып келип атабыз. Жолдо текшерүүлөр болуп атат. Сахарага сурап атат, Трудойдогор сурап атат. Регистрация сурап атат жолдо. Тиги совсем документи жоктор кантип атат? Аларды эми жолдо кичине берип кетип атат алар. Ушул жолдо акча берген тууралуу мен дагы ушул жерден айта кетейин, мекендештер, эгер эсиңиздерде болсо, мурункусунда мен атай видео тартып, репортаж тартып барып келген элем. Жолдо баратканда мен документке такмын. Документим баардыгы ордунда болгон үчүн мен бир да жолу бир да жерде 500 рубль эмес 50 сом дагы берген жокмун чындыгында эч жерде. Мен менен кошо 6 адам барган. Эгерде сиздер көрүп аткан болсоңуздар, лайкты басып коюңуздар. Надеюсь, документтериңиздерди жасап жүрөсүздөр. Мына ошол биз менен барган 6 адам да чындыгында ар бир ошол гаиден өтүп баратканда токтотуп калса эле 500 сом берип атышты. Себеби ушул жерден сиздерге айта кетсем, Бакыт агам жана ушул границага чыгып баратканда ошо айдоочу агаларыбыз сиздерди эгерде өзүңүздөр барып жолуксаңыздар, как минимум 10 миң же 5 миң сындырат. Бул факт. Бул жерде деген Бакыт агам барып сиздерге ошол гаилер менен сүйлөшүп, ошол жерден максимум 500 рубльдан эле берип, эч кандай проблемасы жок өтүп кеткенге аракет кылат. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Булар 500дөн чогултат экен, анан 8 миң жол кирет, бирок 8 миң эмес экен дегендерден бир аз алыс болуп мекендештер. Бакыт аке, ушул бир аз жол боюнча дагы маалымат бере кетсеңиз. Азыр кээ бирлер азыр граница токтоду, азыр деген баратсаң документиң жок болсо депорт кылып атат дегендер болуп атат да. 30 апрелге чейин депорт выдворение жок. Амнистия жарылаган. Ошону менен барып келе бересиң. Эми кичине жолдо документин нити болсо, сахарасы жок, жоктордон акча требует этет, 500 сомдон. Аны 500 сомдон бери өтүп кетти дагы. Эми бир жерде же эки жерде тушат да сахараны дагы. Калгандары жакшы эле, Кудайга шүгүр барып келип атабыз. Андан сырткары жолдо кыйынчылыктар жокпу? Кыйынчылыктар жок. Жол таза. Капкара жол. Муз жок. Муз жок. Барып келип атабыз. Кудайга шүгүр. Ближайшийда качан чыгасыз? Эртең обедке буйрса, 11-ге. Мекендештер, өзүңүздөр уктуңуздар. Эгерде сиздерде да суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Мен Бакыт агама чалып эле сурап туруп сиздерге айтып берем. Же болбосо Бакыт байкем номерин, телефонун жана адресин да мен экранга калтырып койдум. Азыр сиздерге жолду да көрсөтүп өтөм. Проспект Мирага келсеңиздер, Проспект Мира 39А. Ушул жерде, Бакыт байкенин машинасы турат. Келип эле Бакыт байке мен Алсудан келдим десеңиздер, сиздерге жолго керектүү болгон документтерди сиздерге бекер жасап берет. Ал дегенди кээ бирлер жазат да ушул жөнүндөчү. Не болгон документтерди айтып атасыңар, бир күндүктө документ болмок беле депчи байке. Ошол жөнүндө бир аз айта кетеличи. Жолго Трудойдогор менен регистрацияны башкача кылып жасайбыз, дейми? Ошол жолго өтө турган кылып. Жолго өтө турган кылып, бир күндүк кылып жасап берет мекендештер. Мына ошол жагында эске алып коюңуздар. Алсу, сен келип ал эле документ жасап берет деп атасың. Кайдагы документ деген мекендештер. Силерде ошол жолдон 5 миң, 10 миң акча төлөбөңүздөр деп Бакыт агам аракетин кылып сиздерди аман-эсен алып чыгып алып кирет. Пересадкасы жок, баса өзү алып кирип алып чыгат. Андыктан границага чыгам десеңиздер, азыр 30 апрелге чейин амнистия жарыяланган, андыктан даярданып, бүт документтериңиздерди бүтүрүп алыңыздар. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Келгениңерге рахмат. Урматтуу мекендештер, мына ушул Проспект Мира метронун 2-чи выходунан чыгасыздар. Чыкканда эле мына ушул жерден 100 метр басып келсеңиздер, мына ушул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушул жерде Макдональдс бар. Жана ошондой эле мына Олимп Плаза, өзүңүздөр билесиздер. Ушул жак менен көбүнчө ушул биз мечитке барабыз. Мына ушул жерде парковка, ушул жерде. Эгерде Кольцевойдон чыккан болсоңуздар, Кольцевой жагынан метронун мына ушул жактан чыгып, көрдүңүздөр, мына пешеходдон өтүп келесиздер. Мына ушул жакта Бакыт агамдын машинасы мына ушул. Андыктан келиңиздер, ушул жерден табасыздар Бакыт байкемди. Жана ошондой эле номер телефонун баарын
экранга коюп койдум адресин дагы. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсуу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.